келечек ээлери болгон мектеп окуучуларына бөбөктөргө көп көңүл бурулуу менен алардын билим алуусуна да шарттар түзүлүп келет. Жайлоо бала бакчасы өлкөдө старт алып, республиканын бардык аймактарында иштеп келет. Нарын облусунда да жайлоо шартындагы бала бакчалар уюштурулуп, балдардын жайкы каникул убагында билим алуусу үчүн шарттар түзүлдү. Мына ошондой жайлоо шартындагы бала бакчалардын бири болгон бул Нарын районунун Эмгекчил аймагына караштуу Үч-Чат жайлоо бала бакчасы. Бул бала бакча 5 жылдан бери уюштурулуп келүүдө. 12 түтүндөн 3 жаштан 12 жашка чейинки 30 бала окутулду. Ар күн сайын 3 сааттан билим алышат. Программасы да өзгөчө түзүлгөн. Балдардын дүйнө таанымын кеңейтип, коомчулукка тез аралашуусуна өбөлгө түзүүчү жана жекече таланттарын ачууга багытталган сабактарды атайын даярдыктан өтүшкөн тарбиячылар алып барышат. Бул эң чоң жардам берет экен. Себеби деген ушул жерде 12 түтүндө 12 эле бала эмес, ушу небере чөбөрөлөр келген, конокко келген балдарды балдар тарбиячылар алып тарбиялап, бул мектепке чейин сентябрга чейин баягы унутуу калбасын деген ар бир өзгөчөлүгүнө жараша тапшырмаларды берип атышты. Мектепке да жакшы болот экен, баягы жаттаган ырларын, айтып жүргөн сөздөрүн унутушпай мектепке даярдык болуп калат экен да. Бул бир чети эс алып да кетишет экен, балдар бири-бирине дос болушат экен. Демейдеги бала бакчадан жайлоо шартындагы бала бакчанын алда канча айырмачылыгын, өзгөчөлүгүн байкаган тарбиячылар балдар үчүн жаратылыш койнунда табигат менен бирге болуп, сабак өтүүдө эффективдүү болоорун белгилешет. Айылдагы бала бакча менен бул жайлоо шартындагы бала бакчанын айырмачылыгы өтө чоң. Жайлоо бала бакчасында өзүңөр көрүп тургандай өздөрүн эркин сезишет. Айылдагы бала бакчага караганда өздөрүн эркин сезүү менен, бияка өздөрүнүн кызыгуусу менен келишет. Балдардын эле эмес, эне аталардын кызыгуусу менен да келишет. Бияктан сабак өткөндө биз сүрөт тартуу менен, гербарий чогултуу менен, таштарга сүрөт тартуу менен, балдарга ошонусу менен кызык болот го деп ойлойбуз. Анткени балдардын кызыгуусу аябай зор да бул жайлоо бала бакчасындачы. Биз оюн аркылуу сабактарды жеткиргенге аракет кылабыз. Ошо оюн менен баарын түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Айылда бала бакчадан только чектелүү да аяктанчы. Чектин негизинде окутулат да. Бияк жайлоо шартындагы бала бакча чеги жок. Биз анын көбүнчөсү оюн аркылуу да биякта да жайлоодо бала бакча. Биз бияктан жеңилден орду көздөй деген метод менен ошонун негизинде окутабыз балдарды. Жеңилден орду көздөй методу бар атайын ошондуктан. Ал биякта балдар деген 3 жаштан алынат. Группа болбойт да, 3 жаштан 12 жашка чейин жаш өзгөчөлүгүнө карата да алынат да бул жайлоо бала бакчасындачы. Ошондой өзгөчөлүгү бар. Бияктан балдардын өзүнүн каалоосу менен келишет. Тияка ата-эненин жетекчиси менен алып барат да. Тиякачы барасың сен, барышың керек деп. Биякта болсо андай болбойт. Өзүнүн каалоосу менен биринен бири көрүп кошунасы ээрчитип келе берет. Жомокторду окутканга аракет кылат. Жомок деле окупойбуз, аны биз спектакльлештирүүгө аракет кылабыз, роллоштурабыз анычы. Бүгүн мына ушул жайлоо шартындагы бала бакчанын иши менен өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдрайымакунова таанышууга келди. Бөбөктөргө Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун атынан балдар үчүн бардык керектүү окуу куралдарды, оюнчуктарды ала келип балдарга тапшырды. Бүгүнкү иш-чара биздин ушул жайлоо бала бакчаларында иштеп аткан кызматкерлерге, балдарга болгон кичинекей көңүл бул биздин ушул өкүлчүлүк тарабынан дагы кичинекей белектерди алып келдик элек. Андан тышкары биздин Роза Отунбаева атындагы эл аралык фонддун жетекчиси экс-президент Роза Сакынанын демилгеси менен морекиндей бир балдар үчүн китептер, канцтоварлар, оюнчуктар жана башка керектүү бир ушу жайлоо бала бакчасына керектүү инвентарларды берип, мына кайчысынан бери жайлоодо керек болот деп орекиндей бир фонаригинен бери, краскаларынан бери берип отурушат. Мен ойлойм, бул дагы биздин балдар үчүн болгон камкордук. Ошол балдар үчүн болгон камкордук, ошол өзүнүн үзүрүн берип, балдар ошол ыймандуу болуп, билимдүү болуп, ушул жайында дагы тамганы унутуп калбастан таанып, китепти окуп, ошол биздин балдарды кичинекей кезинен баштап ушул билим тарбия берип окутуп, жай мезгилинде дагы аларды ушул арыктын жээгине койбой, ошол жайлоого алып келип, жайлоо менен
жаратылыш менен таттуу мамиледе болууну үйрөтүү. Балдардын жай мезгилинде окууларын улантуулары үчүн окуу куралдарынын жетиштүү болушу маанилүү. Андыктан окуучулар алган белектерине кубанып, китептерди бирден ачып, кызыгуу менен карап жатышты. Албасам экен тебелеп. Нарын шаарындагы Сагынбай Орозбаков атындагы облустук китепкананын кызматкерлери жайкы эс алуу убагында окуучуларды китеп окууга тартуу жана лидердик сапатын өнүктүрүү деген долбоор менен иш алып барышат. Бүгүн мына ушул долбоордун алкагында Жайлоо бала бакчасында билим алып жаткан балдарга чет тилдериндеги ар кандай кызыктуу китептер менен биргеликте электрондук китептерди алып келишип, балдар менен кызыктуу маек курушуп, жаңы маалыматтарды берип жатышты. Кичине оңоюраак китеп бар. Силерди үйрөтөт, силерге үйрөтөт. Муну жөнөтүйлө. Издай алабыз. Бул жерде көптөгөн бүт баардыгы бизде болгон видео китептердин баардыгын сайып алып бүгүнкү ушу Жайлоодогу видео китептерди тартуу маселеси. Булардын эң негизги башкы максаты да Сабак окуудан сырткары балдардын талантынын ачылышына себепкер болуп, ар бир окуп берген жомокту ролдоштуруп, ар тараптуу билим алууда өбөлгө түзүп жаткан Жайлоо бала бакчасынын болушу абдан маанилүү. Биздин республикабыз боюнча Нарын областында биринчилерден болуп башталат. Жана быйылкы жылы ушул 23 бала бакча уюштуруу пландалган жерлердин сунушу менен бүгүн 16сы иштеп жатат. Ушул жай айы бүткүчүрдө дагы бала бакчалар кошулмакчы. Бул биздин балдарыбыздын жайкы эс алуусунун эң кичинекей балдардын, кичинекей класстагы балдардын жана мектепке даярдоодогу балдардын бир эң негизги жайлоо окутуу, эс алуу шарты. Бул жайлоо бала бакчаларын уюштурууга биздин ата-энелер, жайыт комитеттери жана ушул билим берүү тармагынын кызматкерлери дагы абдан чоң салым кошуп атышат. Быйылкы жылы ошол өзгөчө жайыт комитеттери дагы салымдарын кошуп атышат. Бүгүнкү акция облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепкананын билим кербени биздин облустук кинодирекция тарабынан дагы баарын башын коштуруп облустук жайлоо бала бакча кербени деген акция уюштурулду. Биздин ушул Роза Отунбаеванын Демир Кесел аралык фондусунан жылдыздар балдарга китеп окуйт деген долбоор иштеп жатат. Эң эле биринчи артыкчылыгы Манастын бир осуяты болгон табият менен таттуу мамиледе болуу деген осуятынын эң эле негизги шарты туруп атат да. Балдар ошол табиятта экологиясы таза жайлоодо билим алышып, ойношуп, окушуп, өздөрүнүн көз карашын дагы өстүрүүгө, өздөрүнүн сөз байлыгын да өстүрүүгө, өздөрүнүн коммуникативдик бир ыкмаларын дагы өстүрүүгө шарт түзүп атат. Артыкчылыгы ушул. Андан тышкары ушул жергиликтүү жамааттын ынтымагына дагы чакырылып атат да. Себеби биздин ушул балдардын тарбиясына көбүрөөк көңүл буруу деген, балдардын билимине көбүрөөк көңүл буруу деген биздин ар бир ата-эненин жүрөгүндө болуш керек дагы, ар бир ата-эненин максаты болуш керек. Мисалы, ал баланын окуусуна шарт түзүш үчүн эмне кылыш керек? Окуусуна шарт түзүш үчүн мугалимге шарт түзүш керек. Мугалим ошол тарбиячы жайында, жайкы мезгилде өзүнүн эмгек өргүсү мезгилинде дагы иштеп атат кээ бир тарбиячылар. Кээ бир тарбиячылар ошол иштеп аткан мезгилинде жайлоодо иштеп атышат. Бул эң эле биринчиси ошол балдардын жайкы каникул мезгилиндеги пайдалуу убакыт өткөрүү жана алардын ден соолугун чыңдоого дагы эң негизги өбөлгө түзүүдө. Жайлоо бала бакчасынын уюштуруучулары бул ишти республика боюнча жайылтууну көздөйт. Андыктан жүргүзүлүп жаткан бул иш жыл сайын уланмакчы.